Мен ойлойм бул ар бир жарандан, ар бир инсандын жүрөгүндөгү болгон өзүнүн ой толгоосу, тилек максатын өзү ишке ашырганга азыр биздин мамлекетибизде шарт бар да, шарт түзүлгөн. Ушул шарттан пайдаланып, ошо башында, жаштыгында же болбосо чоңойгон убакта, курактагы ойлору, максаттарын ишке ашырса боло берет да. Элине кызмат кылыш үчүн, жерине кызмат кылыш үчүн сөзсүз кызматка барыш шарт эмес. Шарт эмес, ал адамдын өзүнөн эле болот дейм да. Тоскоолдуктар болот сөзсүз түрдө. Тоскоолдуктарды кээ биркилерин жарып өтүш керек, кээ биркилерин айланып өтүш керек. Ушундай жолду издеп тапканга аракет кылыш керек. Эгерде бир эле дубалга барып такалып кала турган болсоң, анда ишиң да жүрүшпөйт, өзүңдүн турмушуңдагы жолуң да жүрүшпөйт, аткарайын деген максаттарың да ошол жерде дубалда токтоп калышы мүмкүн. Ошон үчүн шартка ылайыктап аракет кылып ушул максаттарды ишке ашырган. Менин деле ошол негизги эмем, ушул принцибим. Мен койгон максаттарга, эгер жакшы максаттар, мен негизинен жакшы максаттарды алдыга койгонмун. Ушуларга жетиш үчүн адамдар менен иштей билип, ошолор менен ийкемдүү иштеп, жолдорун издеп таап, чечилбеген маселе негизи болбош керек да өзүчө. Мына ошонун жол таалбай калган маселе болушу мүмкүн. Ошол жолду таап аракет кылсак, биз алдыбызга койгон максаттарга сөзсүз жетебиз деген. Азыр мына байланыш, коммуникация жөнүндө аябай жакшы айтып өттүңүз да. Бүгүнкү күндө адамдар менен тил табыша алуу бул өзгөчө жөндөмдүүлүктү талап кылат, анан дагы иштин алга жылуусуна себепкер болот. Сиздердин окуу жайга дагы адашпасам кече биз массалык маалымат каражаттарынан окуп калган жагдайым бар эле. Бир топ окуу жайлардын 20дан ашуун адашпасам ректорлору келди. Бул демек окуу жайдын тышкы байланыштарга көбүрөөк көңүл бурганынан кабар береби? Дипломатиялык, балким сиздин жөндөмдүүлүгүңүздөн кабар береби? Рахмат. Чындыгында Элиза, азыр бизге 20дан ашуун жакынкы чет өлкөдөгү, алыскы чет өлкөнүн ректорлорунун келишти. Андан сырткарына өзүбүздүн мамлекетибиздеги окуу жайлардын ректорлору да келишти. Келгенден баштап эле мага чейин эле өзү сырттагы мамилелер түзүлүп келген, бирок келгенде мен күчөткөнгө аракет кылдым. Мына ошол жакынкы жана алыскы, жакынкы чет мамлекетибизде биздин эң жакын кошунабыз болгон бул Өзбекстан Республикасындагы бир нече университеттер менен, биздин тармактагы бир нече университеттер менен биздин азыркы учурда келишимдерибиз, меморандумдарыбыз бар. Мына ошолор менен ар түрдүү багытта иштеп атабыз да. Билим берүүдө, илим изилдөөдө, магистратура, PhD докторантура, мына ушул багыттарда, анан 2 дипломдуу деген ошого окшогон ар түрдүү меморандумдарды түзгөнбүз. Алар менен азыркы учурда аябай тыгыз байланыштабыз. Ал Өзбекстан Республикасынын окуу жайлары да биз менен кызматташтык кылганга аябай кызыктар да. Кызыктар. Биз себеби дегенде алар да биздин студенттерди алып келип, алар өздөрүнүн студенттерин бизге окутуп, мындай билим алмашуу, кызматташууга аябай алар да кызыктар. Мына ошол себептен ушулар менен биз азыр эме түзүп атабыз. Эми бул жакынкы чет өлкө. Андан сырткары мына 2013-жылы биздин Ош технологиялык университетинде Седжон Хагдан деген Корей борбору, тил борбору ачылган. Ушул тил борбору аябай сонун иштеп атат деп айта алам да мен коркпостон эле. Себеби дегенде Седжон Хагдан тил борбору Кыргызстанда 4 жерде жайгашкан. Бул 2 борбор Ошто, Ош мамлекеттик университети менен Ош технологиялык университетинде. Ал эми 2 борбор бул Бишкек шаарында Арабаев университетинде, анан Сокулукта жайгашкан. Мына эң жакшы борбору ошол Корей борборлорунун арасында бул биздин борбор деп мен коркпой айтканга айта аламын. Себеби дегенде мына быйылкы эле 23-жылда алып көрсөк, бизде ошол борбордо окуган, тил боюнча окуган Кыргызстан боюнча 9 адам Корея Республикасында окуганы жолдомо алышты. Ошонун 6 биздин окуу жайдын биздин борбордон чыккан студенттер болуп атат да. Бул аябай сонун көрсөткүч. Буйруса муну дагы биз өздөштүрүп көбөйткөнгө аракет кылабыз. Жардам берилип атат азыр. Мына ошол борбордун жардамы менен мен Корея Республикасына барып, ошол жердеги Хонам деген университети менен, анан Суншил деген 2 университет менен байланыш түзүп, ошолор менен дагы келишимибизди жаңылап келдик. Биз менен ошол 2 дипломдуу PhD докторантурага, магистратурага
студенттерди биз азыр жөнөткөнгө жибергенибизге толук мүмкүнчүлүк алдык да. Эми бул Корея Республикасы боюнча, андан сырткары бизде дагы Конфуций борбору бар, бул Кытай тили боюнча. Ал дагы бир нече жылдан бери иштеп келет. Алар менен дагы биргеликте эми азыр билесиздер да, Кытай менен биздин Кыргызстандын мамилеси жакшы деңгээлде болгондуктан алардын дагы бир нече университеттери менен биз мамиле түзүп ошолор менен дагы иштешип атабыз. Акыркылардан айтып өтсөм, бул мамлекеттик деңгээлдеги мына биздин түштүк аймакта жайгашкан Нокат районунун Кулатов айыл өкмөтүнө минералдык жер семирткичтерди чыгаруучу заводду Кытай Республикасы куруп атат. Мына ошол долбоордун алкагында биз да барып Сиян шаарына барып, Кытайдын ошол жерде сүйлөшүп келдик. Бул долбоорго кандай биздин тиешебиз бар деген суроо болушу мүмкүн. Мына ошол завод ишке киргенден кийин ошол заводко 2000ден ашуун Кытайдын жарандары келип иштейт, адистеричи. Мына ошол Кытайдын адистерин кыргыздын адистери менен алмаштыруу вазифасы бизге жүктөлгөн. Ошол биз өзүбүздүн адистерди окутуп, даярдап, мына ошол заводдогу Кытайдын адистери менен алмаштырабыз толугу менен. Бир 10 жыл, 15 жылдагы мүмкүн, анан көбүрөөк убактагы. Мына ошол демек узак мөөнөттүү келишимдер, долбоорлор бул